Саламатсыңарбы балдар? 10 класс геометрия предмети боюнча экинчи чейректердин материалдарын берүүнү улантабыз. Силер менен кайрадан аман-эсен жүз көрүшүп атканыма кубанычтамын. Эгер даяр болсоңор, калем сап дептериңерди алып, экранга жакын отургула. Бүгүнкү темабыз параллель тегиздиктер, параллель тегиздиктердин касиеттери. Бүгүнкү сабакка киришерден мурда биз биринчи чейректе өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жүргүзүп алалы. Биз биринчи чейректе эмне, кандай темаларды өттүк эле? Адегенде стереометрия бөлүгүнө киришерден мурда биз геометрия предмети эки бөлүктөн турарын эстегенбиз. Анын биринчи бөлүгү планиметрия бөлүгү. Бул бөлүк фигуралардын касиеттерин тегиздикте окуп үйрөтүүчү геометриянын бөлүгү. Экинчи бөлүгү стереометрия. Бул геометриянын бөлүгү мейкиндиктеги фигуралардын касиеттерин окуп үйрөтүүчү бөлүгү болгон. Биз 10 класста ушул стереометрия бөлүгүн окуп үйрөнүүнү улантабыз. Ошондой эле планиметриянын аксиомалары сыяктуу стереометриянын аксиомалары бар экендигин эсибизге салабыз. Стереометриянын 3 аксиомасы менен таанышканбыз. Аларды кайра башынан силердин эсиңерге салып коеюн. Биринчи аксиома: бир түз сызыкта жатпаган 3 чекит аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Экинчи аксиома: эгер түз сызыктын эки чекити тегиздикте жатса, анда түз сызыктын бардык чекиттери бул тегиздикте жатат. Үчүнчү аксиома: эгер эки тегиздик жалпы чекитке ээ болсо, анда ал тегиздиктер ошол жалпы чекитти камтыган түз сызык аркылуу кесилишет. Силердин дагы көңүлүңөрдү бура турган нерсе, ушул үчүнчү аксиоманы бүгүнкү теманы өтүрдө дагы колдонобуз. Ошондой эле мейкиндикте параллель жана кайчылаш түз сызыктарга аныктама бергенбиз. Аныктама боюнча мейкиндикте эки түз сызык бир тегиздикте жатса жана кесилишпесе параллель түз сызыктар деп аталат. Ал эми мейкиндикте эки түз сызык бир тегиздикте жатпаса жана кесилишпесе кайчылаш түз сызыктар деп аталат. Ал эки түз сызыктын абалдарын силер сүрөттөн көрүп турасыңар жана алардын белгиленишине көңүл буруп эстеп алгыла. Эми бүгүнкү сабакка өтөлү. Жогоруда эскертип өткөндөй, үчүнчү аксиомага дагы бир жолу кайрылалы. Эгер эки тегиздик жалпы чекитке ээ болушса, алар ошол чекит аркылуу өтүүчү түз сызык боюнча кесилишет. Бул аксиомага таянсак, мейкиндикте эки тегиздиктин өз ара жайгашышы боюнча эки абалы келип чыгат экен. Биринчи абалы: эки тегиздик түз сызык аркылуу кесилишет. Же болбосо эки тегиздик кесилишпейт. Мына бүгүнкү сабакта биз ушул экинчи абалдагы тегиздиктер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Андай болсо, дептериңерди ачып, аныктаманы жазып алгыла. Аныктама: эгер эки тегиздик кесилишпесе, параллель тегиздиктер деп аталышат. Сүрөттө көрүп турганыңардай, альфа тегиздиги жана бета тегиздиги кесилишкен жок. Башкача айтканда, жалпы чекитке ээ эмес жана жалпы түз сызыкка ээ эмес. Мындай тегиздиктер параллель деп аталышат экен жана жогорудагыдай белгиленет. Альфа параллель бетага деп жазылат. Бул эки тегиздиктин параллелдүүлүгү бизди курчап турган айлана чөйрөдө өтө көп кездешет. Андан өзүбүздөн алыс кетпестен эле өзүбүз турган бөлмөнүн полу менен шыбын карап көрөлү. Бул экөө бири-бирине параллель болот. Же болбосо параллель тегиздиктерде жатат. Пол жана столдун бети дагы параллель тегиздиктерге мисал боло алат. Ошондой эле шкаф жана анын каршысында жаткан дубал же шкафтын карама-каршы жагындагы жаткан беттери дагы параллель тегиздиктерге мисал боло алат. Силер азыр бөлмөдөн чыгып,
өзүңөрдүн айлана чөйрөңөрдөн параллель тегиздиктерге мисалдарды өтө көп табасыңар деп мен ишенемин. Андай болсо, биз тегиздиктердин параллелдүүлүк белгиси деген теоремага кайрылалы. Эгер бир тегиздикте жаткан кесилишүүчү эки түз сызык экинчи тегиздиктин эки түз сызыгына тиешелүү түрдө параллель болушса, анда бул тегиздиктер параллель болушат. Бул теорема тегиздиктердин параллелдүүлүк белгиси деп аталат. Бул теореманы далилдейли. Далилдөө үчүн альфа жана бета тегиздиктери берилсин. Альфа тегиздигинен А түз сызыгын жана Б түз сызыгын алалы. Алар М чекитинде кесилишсин. Ошондой эле А түз сызыгына параллель болгон А1 түз сызыгы бул бета тегиздигинен алалы. Б түз сызыгына параллель болгон Б1 түз сызыгындагы бета тегиздигинен алалы. Эми А альфа тегиздиги менен бета тегиздигин параллель экендигин далилдешибиз керек. А түз сызыгы бета тегиздигине параллель. Ал болсо, берилген тегиздикте жатпаган түз сызык, ошол тегиздикте жаткан кандайдыр бир түз сызыкка параллель болсо, анда ал түз сызык тегиздикке дагы параллель болот деген түз сызык менен тегиздиктин параллелдүүлүк белгисинен келип чыгат. Ошондой эле Б түз сызыгы бета тегиздигине дагы параллель. Ошондой болсо дагы альфа тегиздиги менен бета тегиздиги параллель эмес деп алалы. Башкача айтканда, карама каршысынан далилдөөгө аракет кылалы. Анда эгерде эки тегиздик параллель эмес болсо, анда сөзсүз түрдө кесилишет. Анын кесилишинде пайда болгон түз сызыкты биз С деп белгилеп алалы. Анда А түз сызыгы альфа тегиздигинде жатат. Ал эми А түз сызыгы ошондой эле бета тегиздигине параллель. Альфа тегиздиги менен бета тегиздиги С түз сызыгында кесилишип атат. Мындан тегиздикке параллель түз сызык аркылуу башка тегиздик өтүп, берилген тегиздикти кесип өтсө, анда кесилиште пайда болгон түз сызык берилген түз сызыкка параллель болот деген биринчи натыйжага таянсак, А түз сызыгы С түз сызыгына параллель болуп калат. Ушундай эле талкуулоону Б түз сызыгы үчүн жүргүзөбүз. Башкача айтканда, Б түз сызыгы альфа тегиздигинде жатат. Б түз сызыгы бета тегиздигине параллель. Ал эми альфа тегиздиги менен бета тегиздиги С түз сызыгында кесилишет. Андай болсо, Б түз сызыгы С түз сызыгына параллель болуп калат. Мындай болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, А түз сызыгы менен Б түз сызыгы бир тегиздикте жатат. Ал эми бир чекит аркылуу С түз сызыгына параллель болгон жалгыз түз сызык өтөт деген түз сызыктардын параллелдүүлүк белгиси боюнча А түз сызыгы менен Б түз сызыгы дал келип калат. Биз карама каршылыкка келип калдык. Биздин божомолдообуз туура эмес болуп калды. Анда альфа тегиздиги менен бета тегиздиги параллель экен деген жыйынтыкка келебиз. Теореманы далилдедик. Ушул теореманы пайдалануу менен жогорудагыдай маселени чыгарып көрөлү. Параллелепипеддин карама каршы грандары параллель тегиздиктерде жатарын далилдегиле. Далилдейли. Ал үчүн А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипедин алалы. Ушул параллелепипедде А1, Б1, Б граны менен Д, Д1, С1, С граны параллель экендигин далилдейли. Адегенде А, Б, С, Д гранын карайлы. Бул параллелограмм. Себеби биз мурдатан билебиз, параллелепипеддин грандары параллелограммдар болорун. Эгерде А, Б, С, Д параллелограмм болсо, анда А, Б түз сызыгы менен С, Д түз сызыгы параллель. Себеби параллелограммдын касиеттери боюнча анын карама каршы жактары параллель болот. А1, Д1, Д параллелограмм. Жогорудагыдай эле, анда А1, Д1 түз сызыгына параллель болот.
AB түз сызыгы менен A1 түз сызыгы А чекитинде кесилишет. Себеби AB түз сызыгы менен A1 түз сызыгы AB1 тегиздигинде жатат. Башкача айтканда гранында жатат. Ошондой эле экинчи гранын карайлы. CD түз сызыгы менен D1 түз сызыгы D чекитинде кесилишет. Себеби эки түз сызык тең DC D1 тегиздигинде жатышат. Анда биз эки тегиздикти сүрөттө боелуп турган эки гранын карайлы. Алар A1 B1 B граны менен D1 C1 граны. Бул эки граны параллель болот. Бул үчүн биз жогорудагы жаңы эле далилдеген теореманы пайдалансак болот. Маселенин берилишин далилдедик. Ошентип биз азыр эмнелерди билдик? Биз параллель тегиздиктерге аныктама бердик. Аныктама боюнча, эгер эки тегиздик кесилишпесе, параллель тегиздиктер деп аталат. Ошондой эле тегиздиктин параллелдүүлүк белгисин далилдедик. Ал кандай? Эгер бир тегиздикте жаткан кесилишүүчү эки түз сызык, экинчи тегиздиктин эки түз сызыгына тиешелүү түрдө параллель болсо, анда бул тегиздиктер параллель болушат. Эми параллель тегиздиктердин касиеттерине токтололу. Биринчи касиети. Эгерде параллель эки тегиздикти үчүнчү тегиздик кесип өтсө, анда кесилиште пайда болгон түз сызыктар параллель болушат. Далилдейли. Далилдөө үчүн альфа жана бета тегиздиктерин алалы, алар параллель болушсун. Ошондой эле бул эки тегиздикти гамма тегиздиги кесип өтсүн. Кесилиште гамма тегиздиги менен альфа тегиздигинин кесилишинде А түз сызыгы пайда болсун. Гамма тегиздиги менен бета тегиздигинин кесилишинде Б түз сызыгы пайда болсун. Эми ушул А түз сызыгы менен Б түз сызыгынын параллель экендигин далилдейли. А жана Б түз сызыктары гамма тегиздигинде жатат. А жана Б түз сызыктары ошондой эле кесилишпейт. Эгерде буларды кесилишет деп алсак, анда булардын кесилишүү чекити альфа жана бета тегиздиктеринде жатат болчу. Ал эми мындай болушу мүмкүн эмес, себеби биздин касиеттин негизинде альфа жана бета тегиздиктери параллель. Мындан эмне келип чыгат? Мындан А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель экендиги келип чыгат. Биринчи касиетти далилдедик. Бул касиетти биз өзүбүздүн дагы эле баягы бөлмөбүздөн карап көрөлү. Пол менен шыптын дубал менен кесилишинде пайда болгон түз сызыктар параллель болорун көрүп турабыз. Экинчи касиетке өтөлү. Параллель тегиздиктердин арасында камалган параллель түз сызыктардын кесиндилери барабар болушат. Далилдейли. Ал үчүн параллель болгон альфа жана бета тегиздиктерин алалы. АБ кесиндиси менен CD кесиндиси параллель. Себеби АБ А түз сызыгында жатсын, CD кесиндиси Б түз сызыгында жатсын, жана ошондой эле А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель болсун. Эми ушул жерден АБ кесиндиси менен CD кесиндисинин узундуктары барабар экендигин далилдейли. А жана Б түз сызыктары параллель болгондуктан, бул параллель түз сызыктар аркылуу гамма тегиздигин жүргүзөлү. Анда А түз сызыгы гамма тегиздигинде, Б түз сызыгы гамма тегиздигинде жатат. Гамма тегиздиги менен альфа тегиздигинин кесилишинде АЦ түз сызыгы жатат. Гамма тегиздигинин бета тегиздиги менен кесилишинде БД түз сызыгы жатат. АЦ түз сызыгы менен ВД түз сызыгы параллель. Себеби алар бир тегиздикте жатышат жана кесилишкен жок. Андай боло турган болсо, бул жерде пайда болгон төрт буруштук ABCD бул параллелограмм болуп калат. Себеби параллелограммдын касиети боюнча анын карама каршы жактары параллель болуш керек эле. Ал эми параллелдүүлүгү жогоруда келип чыкты. Параллелограммдын экинчи касиети боюнча параллелограммдын карама каршы жактары
параллель дагы анан барабар дагы болоорун эске түшүрсөк, анда мындан А, Б кесинтиси менен Сды кесинтиси барабар болуп калат. Касиетти далилдедик. Үчүнчү касиетке көңүл буралы. Берилген тегиздикте жатпаган чекит аркылуу берилген тегиздикке параллель болгон тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Далилдейли. Бизге альфа тегиздиги берилсин жана анда жатпаган М чекитин алалы. Ушул М чекити аркылуу тегиздикке параллель болгон тегиздик жүргүзүүгө болоорун далилдейли. Ал үчүн альфа тегиздигинен А жана Б түз сызыктарын алалы. А түз сызыгына параллель болгон жана М чекити аркылуу өткөн А1 түз сызыгын жүргүзүп алсак болот. Б түз сызыгына параллель болгон жана М чекити аркылуу өткөн Б1 түз сызыгын жүргүзөлү. Анда А1 жана Б1 түз сызыктары М чекитинде кесилишкендиктен, ал аркылуу тегиздикти дагы жүргүзө алабыз. Бул тегиздикти биз бета тегиздиги деп белгилеп алалы. Ушул бета тегиздигибиз биз издеп жаткан тегиздик. Себеби жогорудагы теоремага таянсак, кесилишкен эки түз сызыкка, андан башка дагы кесилишкен эки түз сызык тиешелүү түрдө параллель болсо, анда аларды камтыган тегиздиктер дагы параллель болоорун жогоруда карап өттүк. Эми ушул бета тегиздиги жалгыз эмес, жалгыз экендигин далилдейли дагы, аны биз жалгыз эмес экен деп болжомолдойлу. Башкача айтканда, мындан башка дагы бета бир тегиздиги бар болсун, ал тегиздик А1, Б1 түз сызыгын камтып турсун дагы М чекит аркылуу өтсүн дейли. Анда бул А түз сызыгы аркылуу жана М чекит аркылуу гамма тегиздигин жүргүзөбүз. Гамма тегиздиги бета тегиздигин L түз сызыгында, ал эми бета 1 тегиздигин L1 түз сызыгы аркылуу кесип өтсүн. Анда L түз сызыгы А түз сызыгына параллель болот, себеби булар гамма тегиздигинде жатат. Ошондой эле А түз сызыгы L1 түз сызыгына дагы параллель болот. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бул жөнүндө жогорудагы дагы айтып өттүк. Бир түз сызыкка параллель болгон, анда жатпаган чекит аркылуу жалгыз гана түз сызык жүргүзө аларыбызды билебиз. Демек, мында дагы карама каршылыкка келип калдык. Мындан жыйынтыгыбыз бета тегиздиги жалгыз экен деген жыйынтыкка келебиз. Касиетти далилдедик. Ушул 3 касиетти пайдалануу менен маселе чыгарып көрөлү. Маселебиз мындай. Альфа жана бета тегиздиктери берилсин. Гамма тегиздиги бул тегиздиктерди тиешелүү түрдө АБ жана Сды түз сызыктары боюнча кесип өтсүн. АБ түз сызыгы альфа тегиздигинде жатсын, Сды түз сызыгы бета тегиздигинде жатсын. Гамма тегиздигинде жаткан EF түз сызыгы тиешелүү түрдө АБ жана Сды түз сызыктарын МН чекиттеринде кесип өтсүн. Андай болсо, АМЕ бурчу пайда болду. Ал 118 градус болсо, МНД бурчунун чоңдугун тапкыла деген суроого жооп берели. Чыгаралы. Чыгаруу үчүн сүрөтүбүздү карайлы. Биз чийип алдык. Альфа жана бета тегиздиктери параллель. Альфа жана гамма тегиздигинин кесилишинде АБ түз сызыгы, бета менен гамма тегиздигинин кесилишинде Сды түз сызыктары бар. Анда АБ түз сызыгы менен Сды түз сызыктары параллель. Алар параллель тегиздиктерде жаткандыктан. EF түз сызыгы кесүүчү түз сызык болот. Себеби ал параллель түз сызыктарды кесип өтүп атат. Биз мурун билебиз, параллель тегиздиктерди үчүнчү бир түз сызык кесип өтсө, анда ал кесүүчү деп аталарын жана анын ал жерде пайда болгон ички бир жактуу бурчтар жөнүндө түшүнүгүбүздү эске салалы. Ошондой эле вертикалдуу бурчтардын касиеттерин эске салалы. Бул жерде БМН бурчу менен АМЕ бурчтары вертикалдуу бурчтар катары барабар болушат. Жана алар 118 градустан. Ал эми ички бир жактуу бурчтар жөнүндө параллель түз сызыктарды
үчүнчү түз сызык кесип өткөндө пайда болгон бир жактуу бурчтардын суммасы 180 градуска барабар экендигин эске салсак, анда МНД бурчу бул 180 градустан БМН бурчун кемиткенге барабар болуп калат. Кемители 180 градустан 118 градусту алсак, 62 градус калат. Биз издеп аткан бурч анын чоңдугу 62 градус болуп калды. Жообу МНД бурчунун чоңдугу 62 градуска барабар. Ошентип, балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билдик? Параллель тегиздиктер деген түшүнүктү киргиздик. Ага аныктама бердик. Аныктама боюнча, эгер эки тегиздик кесилишпесе, параллель тегиздиктер деп аталат. Ошондой эле параллель тегиздиктердин белгиси деген теореманы далилдедик. Эгер бир тегиздикте жаткан кесилишүүчү эки түз сызык экинчи тегиздиктин эки түз сызыгына тиешелүү түрдө параллель болушса, анда бул тегиздиктер параллель болушат. Чиймелерин карап, эстеп калууга аракет кылгыла. Андан кийин биз параллель тегиздиктердин касиеттерине токтолдук. Жана ушул жерден 3 касиетти далилдеп кабыл алдык. Биринчи касиетибиз: эгерде параллель эки тегиздикти үчүнчү тегиздик кесип өтсө, анда кесилиште пайда болгон түз сызыктар параллель болушат. Экинчи касиетибиз: параллель тегиздиктердин арасында камалган параллель түз сызыктардын кесиндилери барабар болушат. Үчүнчүсү: берилген тегиздикте жатпаган чекит аркылуу тегиздикке параллель болгон тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Сүрөттөрү жанында чийилип турат, карап, эстеп калгыла. Ошондой эле бул 3 касиетти пайдалануу менен мисалдарды иштеп көрдүк. Өзүбүздүн айлана чөйрөбүздөн параллель тегиздиктерди мисалдарын табууга аракет кылдык. Силер дагы азыр ошондой аракеттерди жасайсыңар деп ишенип турам. Окугандар акылдуу улук болор, билимдүүгө түгөнбөс байлык конор деп өз убагында Юсуп баласагын айткандай, окугула, билимге умтулгула. Анда байлык өзү эле силерге конор деген сөз менен бүгүнкү сабагымды аяктайм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, саламатта болгула.